сестры, сіздерге жакпаса дагы өз күйдүрүп айтат дейт. Мен бүгүн бир акыйкаттарды айтып коеюн сиздерге. Жоолукка асылса, чукотка болуп калдың, анан чукча болуп калдың, анан не дейт дагы? Чупа-чупс болуп калдың десе таарынабыз, Эмнеге таарынасыңар? Кайсыларыбызга таарынабыз? Ошондой болуп жүрөбүз да. Салынганыбыз жоолук, бирок сүйлөгөнүбүз, өзүбүздү алып жүргөнүбүз ошол эле жахилдик замандан бери чыга элегибиз көппүз да. Эшиктен башка бирөө ажылдап кыйкырса жоолугу жок. Сиз деле ошондой элесиз. Болгону жоолугуңуз эле бар. Болгону намазыңыз эле бар. Намазыңыз кимге милдет? Ал сиздин өзүңүзгө керек. Анын Аллахка дагы кереги жок, коомго дагы кереги жок, мага дагы эч кимге кереги жок. Ал сиздин жеке Аллах менен болгон мамилеңиз жана ибадатыңыз. Сиз намазыңызды бирөөгө милдет кылбаңыз. Окуган Кураныңызды бирөөгө милдет кылбаңыз. Сиз кайсыл жерден жоопкерчиликти алып, трепет менен мамиле кылышыңыз керек? Бул эшикке чыгып кетип бара жатканда авратыңыздын үстүндө. Ушул Кыргызстанда жашаган 60тан ашык пайыз мусулмандарга менин кесепетим тийип калуусу мүмкүн дегендин үстүндө сөзсүз ой жүгүртүңүздөр кыздар. Эжелер, билбейм канча жаштагы, канча муундун өкүлдөрү отурасыздар. Бүгүнкү күндө бизге эң зарыл болуп жаткан биздин адебибиз болуп жатат. Биз илим алымыш болуп жүрсөк дагы, биздин алган илимдин аркасынан адебибиз байкуш басып кадам таштап жетишпей калып жатат. Бизде жоолуктан башка эч нерсе жок болуп жатат. Ошол жоолугубуз дагы кандай деңгээлде салынып жүрөт деген бул башка маселе.